мына буга чейинки оюнда алай бир нече күн мурда өз атаандаштарын утуп, алар 29 упайга ээ болду. Бирок эгерде Абдыш ата азыр ийгилик жарата турган. Азыр кайрадан жүрүш уланат. Айпай аттын ичине кирип барды. Жана Сирдик бул жерде жерге кулаган. Бирок Ихтияр Дүйшөбековна оң канатка өткөрүп берген болчу. Айпай аттын ичине топ жүктөлдү. Тирөөчкө тийип кайтты. Мына көрүнүштөрбү эң кооптуу учур ошентип жерге кулаган болчу. Демек кайра башынан топ оюнга кошулат. Мына стандарт кабыл алыскы бурчка баш менен сокку караңыздар. Түз дарбазачы жака. Же болбосо тескерисинче дарбазачы албетте азырынча ага каршы бир оюнчу оң тарап менен сонун кирип барат. Чыгарып берүү баш менен сокку гол эмес. Гол эмес, тирөөчкө тийип кайтты. Абдыш ата үчүн бирок Вениамин Шумейка. Ушул жерден эми Арген Эммануэль Ягрга. Кандай сонун гол! Мынакей Эммануэль Ягр бул жерде парашютинде топту ушунчалык сонун дарбазачынын артына таштап кетти. Каз-катар түзүлүп баары мына техникалык зонага келе жатат. Эммануэль Ягрдын ошентип акыркы 4 беттештеги бул 8-чи голу. Хет-трик, андан кийин дубль, кийинки беттеште дагы дубль. Азыркы беттеште болсо азырынча албетте алгачкы гол. Бул жерде Арген пасты чыгарып берди. Арген чындыгында жабыркаган болчу, бирок бул жерде ушул Элмадин Мамадов топко чыгып бара жатат, аралыкты кыскартуу үчүн чыгып бара жаткандыктан ал абалды идеалдуу таразалады. Рибек Акматалиев ийгиликтүү болуп чыкты. Жана пас. Эмнегедир Фархат Муса сонун жазгыр өтү сокку. Бийигирээк. Бир караганда Фархат Мусабековго дейм. Ал Атай Жумашевдин дарегине. Атайга топ жетти. Атай оң тарапка. Жана анын соккусу асмандап кетти. Бул жерде дээрлик эки курамды кармаганга күчтүү алмашууларга кенен азыр бул чалдан кийин сөз. Дулайлы гол жок, гол эмес. Фархат Мусабеков жумуштун баарын жасады. Жаңы сонун пас чыкты. Азыр мына ушул жерде Вениамин Шумейканын тепкени Аманжанга калтырыш керек болчу, эгер албетте аны көргөн жок. Абдыш атанын оюнчусу жана азыр оң тарапка Атай Жумашев. Атайдын чыгарып берүүсү гол! Жок, кечиресиздер. Сыртынан кеткен экен. Бир караганда Мурас Юнайтеддин голдорунун саны 0. Ал эми Абдыш ата 1 гол киргизген. Эсеп 0-1. Мына калыстын ышкырыгы бир нече көзүрмө мурда жаңырды. Урматтуу көрөрмандар.